Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Адаттагыдай эле жаңылыктар программасы бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Тяньши компаниясынын өкүлү алдамчылыкка шектелип кармалды. Мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына сынак жарыяланды. Дүйнөдө маймыл чечек оорусу тарап жатат. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Тяньши компаниясынын өкүлү алдамчылыкка шектелип кармалды. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы Тяньши компаниясынын өкүлү алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Милицияга Ош шаарынын тургуну Тяньши фирмасынан жабыркагандыгы тууралуу арыз менен кайрылган. Ал өз арызында аталган фирмада иштеген жаран анын ишенимине кирип, сиз фирмага 210 миң төлөп 6 жылдыз даражасын алсаңыз, айына 23 миң сом айлык маяна берилет. Андан сырткары 210 миң сом дагы сиздики болот деп алдап жабырлануучудан 210 миң сом алып, бүгүнкү күнгө чейин айлык маяна чыгарып бербей, же алган акчасын кайтарып бербей жүргөндүгүн билдирген. Милиция тарабынан бул факты боюнча Шектүү катары Чүй облусунун 1997-жылы туулган тургуну кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция жарандардан жогорудагы аталган фирмадан жабыркагандар болсо, арыз менен кайрылууну суранат. Азыркы учурда бул факты боюнча ар тараптуу кошумча тергөө амалдары жүрүп жатат. Мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына сынак жарыяланды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Сынакка жогорку педагогикалык билими жана 7 жылдан кем эмес педагогикалык иш стажы бар Кыргызстандын жарандары катыша алат. Сынакка катышууну каалаган талапкерлер конкурстук комиссияга сынак жарыяланган күндөн баштап 10 иш күнү аралыгында документтерди тапшыруусу керек. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койгон. Анын максаты өлкөдөгү мектеп жетекчилеринин жогорку кесипкөй курамын түзүү болуп саналат. Ошондой эле Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бейшеналиев мектеп жетекчилери сынактын негизинде 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө тандалаарын билдирген. Министр өлкөдө 2233 мектеп болсо, 966 мектепте директорлор 5 жылдык мөөнөттөн ашык иштеп жаткан. Мектептер боюнча анализ жүргүздүк. Айрым мектеп директорлору өздөрүнүн орундарында 38-41 жылдан бери эмгектенип келе жатышат. Сынактын максаты баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү, мектептеги ишмердүүлүктү жандантуу, мугалимдердин кадрдык деңгээлин көтөрүү жана реформалоого даярдануу деп белгиленген. Өлкөдө жалпы 2233 мамлекеттик мектеп бар. Дүйнөдө маймыл чечеги оорусу тарап жатат. Маймыл чечек вирусунун белгилери тууралуу республикалык штаб маалымат таратты. Ага ылайык дене табынын көтөрүлүшү, баш оору, булчуң эттеринин оорусу, далынын оорушу, лимфит түйүндөрүнүн чоңоюшу, чыйрыгуу жана чарчоо, денеге беттен баштап дененин башка бөлүктөрүнө, анын ичинде жыныс органдарына жайылган майда жарааттар чыгышы мүмкүн. Майда жарааттар өздөрүн карттантып түшөрдүн алды менен ар башка стадияларга өтөт жана суу чечек же сифилистеги жарааттар сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Бул белгилер байкалган учурда үй бүлөлүк дарыгерлерге же бейтапканага кайрылуу зарыл, өз алдынча дарыланууга болбойт деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин республикалык штаб дүйнөдө маймыл чечек оорусу тарап жатат деп маалымдаган. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.